Üç elek. Сократқа bir kişi gelip мындай дейт. Sen жөнүндө досуң эмне деп жатканын билесиң бе? Токтой турчу. Алгаш сүйлөй турган сөзүңдү үч электен өткөзөлү. Үч элек? Үч элек дейсиңби? Ал кандай электер? Ар бир сөздү айтаардан мурун аны үч жолу электен өткөзүү зарыл. Биринчиси чындык элеги. Сен айта турган сөз чындык экенине толук ишенесиңби? Жок. Мен ал сөздү бирөөдөн укканмын. Демек, сен бул нерсенин чын же калп экенин деле билбейсиң. Анда экинчи электи элеп көрөлү. Жакшылык элеги. Сен менин досум жөнүндө жакшы нерсе айтайын дедиң беле? Жок. Тескерисинче терс маанайдагы маалымат. Демек менин досум жөнүндө мага терс маанайдагы сөз айтайын деп жатып, ал сөздүн чын же калп экендигине кепилдигиң жок. Анда үчүнчү электен өткөрөлү. Ал пайда элеги. Сен айта турган сөз мага абдан пайдалуу болуп, аны угууга мен муктажмынбы? Жок, ага муктаждыгың деле жок. Пайдасы деле жоктой го. О азамат, баракелде. Сен сүйлөй турган сөздүн чындыгы, жакшылыгы жана пайдасы болбосо, аны сүйлөп эмне кыласың? Белгилүү философ Сократ.